呀生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大雾点儿红柴门，让我放手穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来这热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Ата, эмне жумуш эле? Мага тапшыра турган кандай ишиңиз бар? Бул эмне кылганыңыз? Бала кезиңден азыркыга чейин сага кол тийгизип көргөн эмесмин. Бүгүн эмнеге уруп жатканымды билесиңби? Билбеймин. Мен эмнеге урасыз? Атаң болгондугум үчүн урдум. Эмне кыласың? Чын эле билбей турасыңбы? Ошондойбу? Болуп турса айтып берейин. Айт кана. Долбоорду ким урдады? Мөндүр урдадыбы? Ал ушундай куулукка бара алабы? Ошол күнү баарыбыз мөндүрдү желкеледик. Ооз ачпадың? А? Күнү бою чаң атаңа жагалдангандан башканы билбейсиң. Айт кана. Кандай гана акмак элең. Бетиме чиркөө болдуң. Атаңдын тарбиясын албаптырсың. Ата. Айтарыңыз болсо мага айтыңыз. Чоң атамда эмнеңиз бар? Көп сөздү кой. Долбоорду сен урдадың. Ошондойбу? Айт кана. Билип калыптырсыз го. Менден эмне сурайсыз? Ушу сен экениңди билгем. Мен урдадым. Бирок арыма так келтире турганда эч нерсе жасабадым. Бетиме карачы. Сенде деги уяла турган бет барбы я? Жарайт. Сизге аныктап түшүндүрүп коеюн. Өкмөттү айтсак курулуш тобу дегениңиз жалпы журттун тайгазаны. Шишанга жасаган жумуштарыңыздарды көрдүм. Каргадай курсаң ачат. Жекелик жагын айтсак, биздин сиңлик шериктештиги ата-бабабыздын чарбачылыгын жандандырат. Шериктештикте жумуш деген чачтан көп. Мага оңой дейсизби? Канчалык кыйналсаң да мындай ишти жасабашың керек эле. Мага кол күчүн берсеңиз мейли. Кол жумшаганыңыз эмнеңиз? Ашырып жиберген жоксузбу? Ооба, ашырып жибердим. Ооба, меники жөн болду. Сен кыйынсың, айтканың орунду. Чогол көзүмө көрүнбөй. Мен кеттим. Айтмакчы ата. Апам айта барыңыз. Колун тийгенде ал кишиге амандашып барармын. А? Токто. Топ башчы. Дагы кандай жумуш? Жетекчиликке кол жеткиздиң. Өтө көтөрүлүп кетпе. Атаңдын аброюна шек келтиресиң. Ата. Калатырланбаңыз. Атамдын бетине чиркөө келтирбеймин. Сиздин аброюңузду дагы көтөрөм. Көрөсүз. Ай, ушул Жубарымбек. Айдай ару буратылган көз тойбойт көркүңө. Айдай ару буратылган көз тойбойт.
Жашың келип калганы менен дагы да жакшырдайт экенсиң. Апа, тобубуздагы мен курактагылардын баары эс алууга чыкты. Жалгыз мен гана жумушумду бүтүрө албай жүрөмүн. Бирок сахнага чыга турган күчтөр барган сайын азайып баратат. Сахнадан түшпөй жүргөнүңө ыраазы болсоңчу, мени көрбөйсүңбү? Көрүү кубатым алсырап баратат. Жарамсыз болуп баратамын. Туура айтасың. Балам, канча жылдан бери чачың да карып кетти. Сен өзүң мына ушунча картайдың. Мени ойлобойсуңбу сен? Апа, тамашалаганым эмес. Ажарыңыз али да кете элек. Негизи жашарып баратасыз. Ошондой эмеспи? Туура. Туура айтасың. Элдердин мени эмне деп жүргөнүн билесиңби? Эмне канчалык жаш көрүнөрүмдү билесиңби? Бак, четукмуш, мурун жараткой я. Ой, азырбыш элек. Жакшы экен. Жакшы. Болду эми убакыт болуп кетели. Макул. Силер бышырып жей бергиле. Биз сейилдеп келели. Болду, өзүм тазалап коем. Фулай. Сыгын өнөрү чын эле ушундай кереметпи? Атам менен апам бийди таштап сыгынга жатыккандан бери жашарып келет. Эсиңде болсун. Адам көңүлдөн картаят. Апам качан да жайдары жүрөт. Ал сыгынга машыкканда атам шерик болуп жанында жүрөт эмеспи? Чынай, кээде бул кишиге кызыгамын. Ошол күнү бир оор аялды күнөөлөп кетти. Ушунча жашка келип картайса да, атамды кызганып али кылыктуу экен. Ошону айтам. Кел, апкел мен түйүшүп жиберейин. Бүттү го дейм. Жампиң, болгон сөздү токтотсоң кантет. Эки бийкеч менен колтукташып барганым рас, бирок аларды кардарларыма шерик болсун деп алып баргам. Ишенбейсиң, мейли. Болду, айтарым жок. Шашылышмын, болду. Кандай өзү? Бау башкаруучу. Жарайт экенсиң. Мени чын эле күтүп отурасыңбы? Бияга, дал убагында келдиңиз. Убагында келбесем кетип калмак экенсиң да. Азыр мурдуңа суу жетпей жүрсө, сага кезигүүнүн өзү түзүк эмеспи? Кандай? Шишан райондагы жумушуң бүтүп калган чыгар. Жумуш бере турган башкаруучу менен кабарлашып койдум. Анын инисинин балдызы убакыт болгондо бизди конок кыла турган болду. Дасторкоңдо бирге болсок болду. Сенин ишмерлигиң менен ишибиз алга жылат. Бияга, пейилиңизге рахмат. Бирок бул иштен али кабар жок. Иш убагына баса. Сизди ыраазы кылам? Баузы? Алдыңкы жолу да андаш болгондо, сен мага алдын ала жол жүрүү үчүн канча 10 000 уян керектүү акчаны бере турган болгонсуң. Ошондой ага. Бирок дагы бир сөздү ачык айтканмын. Лиңзи менен жолуккум келет дегенмин. Кандай жолугамын? Мага жооп бербедиңиз го? Баузы, линза саламыңды жеткизбедимби? Жарайт. Сага чынын айтайын. Лензи абдан бир мүнөз. Сени менен жолуккусу келбейт экен. Аны билем. Ал мага жинденип жүрөт. Агам Россияга кеткен бойдон жок болду. Бирок бул иштин мен менен тиешеси жок го? Айтчы Баузы. Азыр сен ханга салам бербейсиң. Мен алиги акысыз кызыма жабышып эмне кыласың? Анын үстүнө аралашып жүргөн кызың бар эмеспи? Уксам, көптөн бери канчаны алмаштырыпсың? Муну кайдан угуп жүрөсүз? Андай иш жок. Чынымды айтайын, талай жылдан бери Лиңзидан башка эч бир кызга көңүлүм ооп көргөн жок. Эми түшүнгөндөй болдум. 2 жылдан бери мени четке кактың.
үйүмдү да сатып бербедиң. Баарын эрегишип жасап жүрөт экенсиң да. Болду. Ага. Дагы да башка жумушум бар. Башка жумуш болбосо бара бериңиз. Бабузы. Сага кол кабыш кыламын деп таманымдан айрылдым. Билесиңби? Эмгегиңди актабайсыңбы? Ага. Дагы айтарым ошол. Лиңиз менен жолуктуруңуз. Бабузы. Ай. Тетиги сары майка кийген аял алдыңкы аптада эле 2 жолу келген да. Ушул аптада дагы келиптир да. Мурун тимеле күндө бөлүп кала жаздачу элең. Эми такыр тоготпойсуң го? Ага башымды оорутпайм. Ооруканада шеатуң сыяктуулар менин чалымдын көңүлүн таба албагандан кийин бул сыяктуулардан корккондун эмнеси бар? Акылыңды эми таапсың. Тыңшан көчөсү 9-номер. Катыңызды алыңыз. Мына баратам. Рахмат. Эч нерсе эмес. Ай, сиңдим, кимден келиптир? Таурдун атасына жазган кат экен. Бул Тауыр да кызык экен го. Бир шаарда туруп, атасына телефон чалса болот эмеспи? Кат жазып кантет? Балким атасына кээ бир сөздөрдү айта албаган чыгар. Кат жазса ыңгайлуу эмеспи? Эсиме түштү. Алдыңкы жолу Тауыр жанагы камера дейби, айтор бирдеме аламын дегенде атасынан акча сурап кат жазган. Бул жолу дагы акча сурап жазган окшобойбу? Ошондой болуш керек. Бул катты чалга берсем болбойт. Ал көрсө дагы акча берет. Менте берсе жаман үйрөтүп албайбы? Ооба, туура айтасың. Тауыр жогорку мектепти бүтүрүп, азыркыга чейин чыныгы жумушу жок. Акчаны суудай чачып жүрөт. Кийин ким анын этегин кармай коет дейсиң, Кан басымың туруктуу. Маселе жок. Сиз менин жазып бергеним боюнча дары ичсеңиз болот. Ооруңуз оор деле эмес. Нервти тынчтандыра турган дары берейин, макулбу? Макул. Жоо дарыгер, кандай тамактарды ичсем болот? Дагы эмнелерге көңүл бөлүшүм керек? Көбүрөөк эс алганыңыз жакшы. Көмин, сенин бул дарегиңди гана билемин. Сөзсүз көчүп кеткен болорсуң. Бирок бул катты жазууну туура көрдүм. Болбогон тилегим болсо да орундала берсин. Күйөөм менен алдыңкы жылы айрылдым. Ден соолугум да күндөн күнгө начарлап барат. Айтор өлбөстүн күнүн көрүп жүрөмүн. Адам картайгандан кийин унутчак болуп кетет экен. Бирок мурунку иштерди көп ойлоймун. Оттой жанган жаштык көктөм менен капияда көз жазган сени ойлосом аябай кыйналамын. Дагы бир тилегимдин орундалышын айрыкча иңсеймин. Ыйлаган күндөрдүн биринде Бейпиндин чыгыш жагындагы шарапканада дагы да жол жактагы терезенин жанындагы күн нуру түшүп турган майрам үстөлдө өзүң менен катарлашып отуруп, Жунгону куткаруу жөнүндөгү түрлүү идеяларды сүйлөшүп отурсак деймин. Кымин, бул каттын сенин колуңа тийиши айрыкча кыйын экенин билемин. Бирок Теңирдин шапаты тийип, тилегимдин орундалышын, кайтарган катымды көрө турган күн болушун тилеймин. Лан, 1970 жыл, Нанжин. Жакшы барыңыздар. Тартынбай келип туруңуздар. Маселе болсо келип туруңуздар. Жакшы калыңыз, жоо дарыгер. Ай, кемпир ай. Эмне кылып жүрөсүң? Алар кеттиби? Кетти? Барып тамак жасайын. Токто. Эмнени өрттөп жибердиң? Эски газета. Токтой тур.
Бұл қат қой? Кімнің қат екен? Айтор сеники эмес. Айсы кемпірдік ай. Ақ қолғаптар бар. Бар, аласызбы? Қолға толып түйілген жұқа қолғап па? Көріңіз. Жалысу. Пештеп алайын. Sen emne kiyuğunu görgönde gülüp, meni görgönde gülbeysin. Сага эмнеге күлөм? Бұл мамлекетибиздин реформа жасап эшик ачууну туура жолуна кайра түшүптүр деп жазыптыр. Турмушубуз жакшы болуп келатат, кадырына жетели, билдиңби? Эй, сен бүгүн аябай көңүлдүүсүң го. Баузу дагы эмгек акы бердиби, а? Sen elebe. Бұл эмне кылганың? Баарын алып койдуң бу? Сокур тыйында калтырбапсың го? Ал деген 5000 юан, билдиңби? Эсиңде болсун. Мындан кийин дагы акча жашырып, фонд топтосоң, сен үчүн тоскоол болбоймун. Акыл, кайдагы фонд? Негизи бүгүн сага баарын берейин деп ойлогом. Баарын алып кетипсиң, эми кор болдум. Баузы канча жылдан бери көп жумушка салды. Сага берген кичине акчасы анын таап жатканы менен салыштырганда түккө тургусуз. Жарамсыз бирдемке. Туура айтасың. Ойлочу өзүң. Ошончо көп акча тапканына эмне пайда? Азыркыга чейин кызы да жок. Линзынын келбегени да көп болду. Ал жакшы билкечи эле. Азыр биз менен болгон байланышын үздү. Туура болдубу билбейм. Ошону айтпайсыңбы? Бул мүңдүрдү дагы эсиме келтирди. Ойлочу өзүң. Ошондо Россияга кетип калбадыбы? Орустун кар муз чүмкөнгөн түндүгүндө бул бала сөзсүз кыйналып жүргөн болуш керек. Эмнеге кыйналат? Катында жазыптыр го. Ал жактагы орустар ойломсуз экен. Жүнгөнүн заттары өтүмдүү экен деп. Ай, бул жерде жакшы иштеп жүргөн адам ал жакка барып жапа тарткан эмнеси? Аны кимден көрөт? Ошол Жубарымбек болбосо, лиңзи алда качан босогоздаттар эле. Ушуну ойлосом болду. Эй, ал эмне? Мүңдүр кеткенден кийин да Баузу менен Луңзунун жайы жарашпайт эмеспи? Менин байкашымча, Баузу күдөрүнүз элек. Эй, убагында Луңзу өзү айтпады беле? Ал мүңдүрдү жакшы көрөт экен. Баузун эмес, эми жабышып кантет. Бул эмне деген сөзүң? Бул махабатка чыны менен берилгенди түшүндүрөт. Максатына жетпей тынбай турган ишенимди айгинелейт. Ири иш тындыра тургандардын баардыгы ошентет. Небериңди дагы тим эле жер асманга сыйгызбай жибердиң го? Баузуну мактагандыгым эмес. Лаушиянын ден соолугу жакшы болбой, Бейжиңге бара албады. Аялы да жактырбаптыр. Мүңдүр да качып кетти. Баузу өзү жалгыз баш болуп, шериктештикти башкарып жүрөт. Бул чөрөдөгү абырою да көтөрүлүп келет. Жеңил машинесин алмаштырды. Айтчы, кана ушунун баарын ким жасайт? Карасаң. Расмен чыгып, карап келейинчи. Баузу келдиби? Ой. Баузу. Айыл уктаган жоксуз ба? Эмнеге келдиң? Келиңиз, отуруңуз. Келиңиз. Келиңиз. Ден соолугуңа көңүл бөл. Зарыгып калба. Болду. Өзүң ич. Ата, чынымды айтсам, чынында кыйналып жүрөмүн.
Абдан келжиретим. Шишан районунун ишине бияузы кийлигишип жүрөт. Бияузы кийлигишип жүрөбү? Сен бул ишти бияузы тааныштырды деп эдиң беле? Анын жумушун бүтүрүп берген эмесмин. Эми мына оргаза баштады. Эми өкүнүп жүрөмүн. Убагында агам үчүн айтышып, эмнеге анын жинине тийдим дечи. Айткандарыңдын жөнү бар. Анын жинине тийсең бир жумуштан айрыласың. Анда турган эч нерсе жок. Бул линзаны Баузы, ортобуз 30-дан аштың. Линзадан башкага көңүл бурбайсың ба? Мындай бир сөздү уккан болорсуң. Жалгыздык Кудайга гана жарашат деген сөз бар. Ата. Бул линзын акылынан аташып, агамды жактырып калып, агамды менден жакшы көрөт. Канча ойлосом да бул иштин баарына бара албадым. Мен ата, сизге чынымды айтайын. Айта бер. Линза бирөөнүн этегин кармаганча мен да күдөрүмдү үзбөймүн. Мен барын түшүндүм. Андай болсо мен алардын алдына Мына. Ой, онуңуз эмне деген көп дүйнө? Айттырбай эле келип калганым уят болуп калды окшойт. Аңгаймын жөнүнө койбойсузбу? Аманыңызга рахмат. Отуруңуз. Кел отуруңуз. Үйдө аябай кооздоп турсуң го. Муну карабайсызбы? Атайын амандашканы келсеңиз, алымсынбайт деп жанымды коерго жер таба албай калбадымбы? Эмне? Келсем болбойт беле? Өзүң да айттың эле го. Таттуулугубуз арыдан уланган деп. Ой. Ал кезде билбестик кылыпмын. Оозума келгенди айтып. Бирок мен да сазайып тарттым. Маданият төңкөрүшүнөн кийин мени башкача адам санап, дем алышка чыга турган мезгилде кызматтын чегинде деп чыгарды. Болду. Азыр бир далай кириш таап жүрсөң керек. Чай койбойсуңарбы? Ойбой. Макул. Аттың сениби? Азыр эле алып келейин. Кызың үйдө жокпу? Тамакка да келбейби? Келе албайт. Хайдын университетинин маңдайында кийим сатып жүрөт. Тамакка келе тургандай да убактысы жок. Мындай, кызың менен сүйлөшөйүн деген элем. Аның такыр келбейт сыяктуу. Азыр чынымды айтсам, ушундай жакшы кызыңдын бар экенин ойлоп турмун. Ал биз дүйнөгө бир канча жолу барган эле. Жеңең экөөбүз аябай жактырып, дароо келин кылып алсакпы дегенбиз. Кызымды ашыра мактап жибердиңиз. Негизи кызым сиз ойлогондой акылдуу эмес. Классташы менен бирге кийим сатып жүрөт. Кыз балага жарашпайт экен. Айлыгы күбөлүгө сандыкта калды. Бул сөзүңдүн жөнү бар. Кыз бала болгондон кийин башка жумуш иштесе болот эле дечи, ушундай эмеспи? Баузунун жанына барып бухгалтер болсо да жакшы болмок эле, келин-ай. Линзынын этегин эч ким кармай элекпи? Манага бүгүн мага
амандашканы келди экен десем, негизи Линзи менен Баузунун иши тууралуу келген экенсиз да. Бул айтканың туура болуп калды. Бул жерге чынында ушул иш менен келгем. Биздин Баузы кызыңарды аябай жактырып калыптыр. Ал мындан кийин Линзиден башка эч кимди карабайм дейт. Анан өзү ушундай дегенден кийин, атасы болгондон кийин карап турамбы деп ойлогонум чыны менен ушундай болуп, Баузы тизесин кучактап өтөөр болсо, урпагым уланбай калбайбы, я? Ошону менен отурганым жөн болбойт деп, сакалымды сүйрөп, экөөң менен Линзи менен акылдашайын деп келип калдым. Мен сөзүңүздү түшүндүм. Бирок эмне деп жооп береримди биле албай турамын. Токетерин айтсаңар болду эмеспи? Экөөңөр макулсуңарбы же жокпу? Аттың ага. Оюңуз али өзгөрбөптүр. Азыр кайсыл заман? Биз макул болгонубуз менен иш бүтөбү? Балабыз Баузуну жактырса, бизден амалыбыз жок. Бир ооз сөз эмеспи? Атасы апасы макул болсо, кызы аткарыш керек. Билесиңерби, Линзи эмне үчүн неберемди жактырбай жүргөнүн? Эмне үчүн ал Баузунун берген шакегин колуна тага албады? Ошонун баарын билдирип жүргөн Мыңдүр болду. Мен да уктум. Мыңдүр Линзига сөз салганы бир топ убакыт болгонун мен мурда эле уккан болчумун. Баузу шакекти да дайындап, эми бере турган кезде Болду. Коюңуз эми. Кызыбыз Баузуну жактырбаса жактырбаган чыгар. Анын шакек менен эч тиешеси жок. Ошону айтам. Кызыбызды алымсынбай турат экенсиз. Биздин балабыз башкаларга окшобойт. Байлыкка да көз артпайт. Шурумончокко да кызыкпайт. Андай эмес. Мен кызыңарды акча кумары дегеним жок. Ошондо экөөңөр тең балдардын ичине кошулбайт экенсиңер да. Ошондо Баузы. Менин неберем кызыңдын тең эмес экен да, Баузы канча жетесиз болсо дагы Уаң үй бүлөсүнүн эң улуу небереси. Ал алыр чоң шериктештин мүдүрү. Сен соода менен эрте шуулдаганың менен Баузунун чалымына да жетпейсиң. Колуна суу куюп жүрөсүң сен. Сөзүңө караганда кызыбыз Баузуга кошумат көрсөтүү керекпи? Кызыбыздын шарт жагдайы Баузуга жетпейт. Шүгүрчүлүк кылсак болот экен. Бул кишинин ою ушул экен. Менин андай оюм жок. Айтар сөзүң ошол эмеспи? Сөздүн ачыгын айтсак, маданият төңкөрүшүндө болбогон каталык кетиргеним ырас. Ошол тууралуу сизден кысылып жүрөмүн. Бирок сизге айтып коеюн. Линзи менин кызым болгону үчүн небереңизге кошумат көрсөтүү керек деп ойлойсузбу? Менин кызым башынан өз оюн бийик кырмайт. Баузу сыяктуу чоң кызматкердин кожоюну болмок турбай, канча чөнтөктүү болсо да жактырбаса, баары бир баш багып карабайт. Туура айтат. Кызым чын эле ошондой. Бул жагы өзүмдү тарткан. Экөөңөрдүн акылыңар дуруспу? Ашып ташып түшөсүңөр готум эле. Баузы, Токетерин айтчы. Макулсуңбу же жокпу? Батамды берейин деген элем. Бирок небереңиз өзүңүздү жазбай тарткан экен. Азыраак жал бүтсө эле көп кала турган адам экен. Качанда мени менен кайша айтышып, сөз талашып, мени урматтаганды билбейт. Эми кызымдын башын айлантып отурат. Бардык сооданы четке кагып. Ардактуу небереңиз Баузы мага күйөө ала болсо, мага күн көрсөтпөйт. Бирок угушумча
Sen кыңк этсе болду кызыңды кызыктыруу, тартуу аркылуу баузуну көбүрөөк кыйынга түшүрдү деп ойлойт экенсиң. Эй! Бул кандай сөзүңүз? Мен адамгерчиликтен аттап, канчалык дүйнө кор болсом дагы өз кызымды соодага салбаймын. Мына мунуңуз мени кордогондук эмеспи? Сакалдуу башыңыз менен бул сөздү кантип айттыңыз? Болду. Көп сөздү коюп, жолуңузга түшүңүз. Бул иш тууралуу келген болсоңуз, жолуңуз ачык. Көзүм жеткендей болду. Чоң атамдан, атама чейин сиздерден эч кандай жакшылык көрбөптүр. Сиздерге жолосок болду. Жолубуз болбойт. Бул сөздү абдан жакшы айттың. Ушул сөздү негизи мен айтышым керек эле. Биздин үйдөгүлөр силерге жолуккандан бери ишибиз илгери болбоду. Эгерде лиңзи менен баузунун ынтымагы дебесем, босоңорду аттап баспайт элем. Рас. Муну мен небелериме алып кетейин. Силерге берип кантейин. Болуптур. Мен кеттим. Карачай боо алжыган какпашты. Алып келген нерсесин алып кетип калган. Деги бул кандай адам? Ошону айтам. Шумпайдын дал өзү экен. Оңгонган акмак. Тигил кийимдерди да жыйнаштырып кой. Кагаздарды да бүктөп кой. Лиңзы? Баузы? Ушунча алыска барып соода кылып жүрөсүңбү? Сени араң таптым го? Сага атам айткан чыгар балким. Андай эмес. Атаң ооз ачпады. Канча сурасам да айтпай койду. Айламды алты кетирди негизи. Бирок мен атам айтпа дегем. Лиңзы, минтүүнүн кажети канча? Башыбыз кошулбаса да дос болуп жүрсөк болобу? Жакшы экен. Бул жерде кантип таап келдиң? Кыйын болду. Атаң негизи сенин классташың менен бирге Хайдың университетинин жанында кийим сатып жүрөт деп калды. Ал жерден, бул жерден издеп аябай сандалдым. Акыры бул жерден сени таап алдым. Баузы, угушумча соодаң жакшы жүрүп жаткан экен. Айтор жүрүп жатат. Лиңзы, бул кийимдериң жакшы экен, Көңүлүңө жактыбы? Кубаң жонук экен. Жакшы болгонун карачы. Мага экөөнү тандап берчи. Паня. Чапан аласыңбы же шымбы? Эми ыңгайына карап берсең болот. А мынабы болот бекен? Болот экен. Ооба. Чал. Баузу экөөң урушсаңар, тиги корожайдын иши да бүтпөй калдыбы? Шишан району курулушунан түшкөн акча да жок болмой болду. Бул акчаны мен таап албасам, Баузуга да эч нерсе тийбейт. Мен тийиштүү адамдарга айтып койдум. Бул курулушту элге берсе дагы ага бербейт. Ай, бүгүн тигил какпаш иштин жөнү менен айткан болсо, бизде ага жылууга бар салар элек. Ойлочу өзүң. Бауз бешиктен бели чыкпай жатып, кожоюн болду. Бизге күйөө бала болсо деле болот эле да. Ошону айтпайсыңбы? Тигил какпаш жинге тийбедиби? Ошону айтам. Баузы сыяктуу алгыр адамды тагынтпайт элем. Ай. Алло. Ага. Баузы? Сизге айтайын дегеним, мен бүгүн Лиңзыны таптым. Экөөбүз дайыма кабарлашып турмак болдук. Чын эле кыйын экенсиң. Бирок сага эки жаман кабар айтайын. Ия. Бири кесибиң менен тийиштүү болсо, эми бири жеке башыңа саят. Кандай жаман кабар? Биринчиден кесибиме тийиштүү кабарды айтыңызчы. Негизи Шишан району салууга дагы эки курулуш тобу чакыртылыптыр. Байланышы бизден да жакшы экен. Ошондон алиги досум бул жолу чынында жардам бере албасын айтты. Бул ишти айтпасаңыз да кол ичин мечага эле сезген. Эч нерсе болбойт. Мейли. Эч нерсе болбойбу? Камырабаганын карап кой. Көптөгөн акча короттуң. Зыян тартуудан коркпойсуңбу? Жок. Ал адам сиздин досуңуз. Жардам бербесеңиз кантет элем? Менин да чарам жок го, ошондой эмеспи? Жардам бере албайм дегеним жок.
Чын эле колумдан келбейт. Айттың аға, абдан туруксуз экенсиз. Болду, дагы бир жаман кабарыңызды айтыңызчы. Бул ишти барып атаңдан сурасаң билесиң. Атаң чын эле сага күйөт экен. Өзү биздин үйгө Лиңзи экөөңдү жараштырып коем деп келиптир. Ошондойбу? Бирок атаң ашыра сүйлөгөндүктөн аялым үйдөн кууп чыкты. Эки үй биле бириге албайт окшойбуз. Лиңзи экөөңдүн бир болгонуңар жарашпайт окшойт. Аны эми ойлонуң кажети жок окшойт. Ага, сизге чынымды айтсам, бул эки кабарыңыздын экөө тең эч бир пайдасыз экен. Болуптур, болду. Дагы жолугабыз. Эй, мунун кебелбейт го. Эй, эмне кылып атасың? Орунду көрбөйбүз. Сага ким жабыштыр деди? Муну эмнеге жабыштырасың? Мага жумуш жасатпай коймоксуңбу? Мени менен эмне үчүн акылдашпайсың? Болду, ачууланба. Эмнесине капаланасың? Жашың да келип калды. Эми дем алышың керек. Атагың ала тоодой. 3 уянга оору көрсөң, элдин баары шылдың кылат экен. Элдин сөзүн эмне келеңдейсиң? Сага айтпадым беле. Акча табыш үчүн иштеп жүргөнүм жок. Иштесем көңүлүм жай табат. Болбосо өзүмдү коерго жер таба албай калам. Түшүндүңбү? Ичиң күйөт экен. Макул анда, сага шерик болоюн. Сени менен чогуу иштешем. Бирге чогуу эс алабыз. Эмнеге зеригесиң? Бул менин тилегим, кесибим. Сен эртеден кечке бир нерсени тиктеп отуруудан тажабайсыңбы? Тажабайм. Күндө көзүмдү ачып, сени көргөндө көңүлүм жай табат. Эй? Ошондо эмне демекчисиң? Мени көрүп турсаң болду дегениңби? Ошондо мен алиги ооруган аялдарга да жетпейминби? Ойбой, дагы баштадыңбы? Эмнеге кайратың боюңа сыйбай жүрөт экен десе, күндө мурдуңа суу жетпей жүрүп, таба турганың 3 юан, негизи андан көбүрөөк таап жүргөн окшойсуң, я. Жашарып баратканыңда ошол экен да. Сакалыңа карабай, агарган чачтарыңды боёйсуң. Ботинкеңди дайыма жаркыратып. Бүгүн ботинка кийбей калгансыңбы? Чогултуп алган катындарыңды карачы. Узуну бар, кыскасы бар, семизи бар, арыгы бар, кары жашы бар, баары келет. Алардан эмнеге башың оорубайт, я? Кандай гана кызганчааксың? Мени менен сырдашпагандан кийин. Болду, сага сөз кылдым. Токто, кайда барасың? Газет алып келейин бар. Сени менен бирге барамын. Көз жаздырам деп ойлобо сен. Мага жабышпа. Токто, чогуу барабыз. барабыз. Жабыша албайбыз. Ооруңду көрсөтөсүңбү? Көрбөй калган. Мени тааныбай калдыңбы? Лан? Ооба. Ланмын го. Лан, чын эле сенсиңби? Ооба, менмин. Мен бул жолу Бейжиңге келгенде сени жолуктурамын деп ойлобогон экенмин. Айтчы гана, далай жыл болду. Али да ушул үйдө турат экенсиң го. Убагында 2 жолу көчө тургандай болдум эле. Аялым ал жакка көчкүсү келбейт.
мен да бул турагымды короодогу кошуналарымды кыйбадым. Ошон үчүн көчпөдүм. Демек, кат жазсам, эмнеге жооп жазбайсың? Кат жаздыңбы? Ооба. Катыңды албадым. Мындайды. Акыл эсим жоголуп, дарегиң туура эмес жазган окшойм деп ойлодум. Сенден кат келбегенден кийин Бейжиңге келүү келбөө жөнүндө көп толгондум. Бирок артыңдан сага жолуга алсам да, албасам да сөзсүз келип Бейжиңди көрөйүн деп ойлодум. Менин жаштык жылдарым ушунда өткөн. Жакшы элестөөлөрүм ушунда калбадыбы? Негизи сен мурунураак эле келишиң керек эле. Кымын сага жолугуп көңүлүм жай таап калды. Маркайып калдым. Карачы өзүң. Жакшы жүрүп жаткан экенсиң, аялың да сага жакшы караптыр. Чын эле. Ойлобогон экем, негизи сиздин алганыңыз бул кородогу лүйөж экен. Эске тутууң жакшы экен. Канча жыл өтсө да аны жазбай тааныдың. Албетте билем. Адам картайгандан кийин ушундай экен. Эске алганы